Саламатсыздарбы? Биз бүгүн дагы изилдөө усулдары боюнча сабагыбызды улайбыз. Бүгүн тууганчылык диаграммасын түзгөндү үйрөнөбүз. Анткени биз өткөн сабактарда айтып кеткендей, этнографиялык, антропологиялык талаа изилдөөлөрү учурунда биз түрдүү маалыматтарды жыйнайбыз. Биздин маалыматтар жалаң эле текст түрүндө же бир интервьюнун тексти түрүндө көрүнбөйт. Анткени биз деген кээде ар кандай таблицаларды, ар кандай диаграммаларды, сүрөттөрдү колдонобуз, видео материалдарды колдонобуз. Ошонун ичинен мисал катары, мисалы үчүн тууганчылык диаграммасын карайлы дегенбиз. Анткени тууганчылык диаграммасын түзүү бул этнографиялык, антропологиялык изилдөөдөгү эң кеңири колдонулган жана эң эле жемиштүү усулдардын бири. Тууганчылык диаграммасы деген эмне? Биринчи дегенде биз тууганчылыктын мааниси жөнүндө сөз кылсак, биз мурда сабактарда айтып кеткендей, антропология, этнология илимдери бул коомдук түзүлүштү, адамдардын коомдогу жашоосун изилдейт деп айтканбыз. Ошол көбүнчө эле антропологдор, классикалык антропологдор да, классиктери, алар башка маданияттарды изилдешкен. Ошол маданияттардын көп жагы белгилүү болбогондуктан көп нерселерди ошол маалыматчылардын айтып берүүсү менен изилдеп чыгышканда, ошол коомдук түзүлүштү изилдөөдө эң маанилүү нерсе бул тууганчылык мамилелери элейт. Анткени тууганчылык мамилелер бул коомдук түзүлүштүн эң бир жөнөкөй структуралык элементи деп айтсак болот. Ошол эле учурда тууганчылык өзү бул коомдук мамилелерге жана ошо коомдо болуп аткан көп өзгөрүүлөргө да өтө чоң таасир эте алат. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсени алып карасак, коом эң биринчи кезекте бул үй бүлөдөн турат, үй бүлө бир урууларга, топторго бөлүнөт. Ошол уруулар арасындагы мамилелер же ошол үй бүлөнүн уруунун ичиндеги өз ара мамилелери абдан маанилүү. Анткени ошого карата кишинин укуктары же болбосо ошол топтун, ошол кишинин алдындагы милдеттери, укуктары аныкталат. Башкача айтканда, тууганчылык мамиле ошол коомдо жашап аткан кишинин укуктарын, милдеттерин аныктоочу нерсе катары караса болот да. Мисалы үчүн салттуу коомдордо ошол коомду башкаруу ошол тууганчылык байланыштар аркылуу жүргүзүлөт. Мисалы үчүн айтып кетсек, үйлөнүү деген нерсе дагы ошол тууганчылык мамилелерине жараша ишке ашырылат. Мисалы үчүн көпчүлүк маданияттарда өз тууганына үйлөнбөш керек деген бир атайын тыюулар бар. Ошол тыюуларды түшүнүш үчүн бул тыюу ар бир маданиятта кантип иштерин карап чыгыш керек. Ал үчүн албетте тууганчылыктын структурасын карап чыгыш керек. Ал эми азыркы коомго келе турган болсок, тууганчылык мамилелери абдан азыр деле маанилүү. Мисалы үчүн биздин азыркы эле мыйзамдарды алып карасак, ошол мыйзамдарда дагы биздин өзүбүздүн балдарыбыз алдында, ата энебиз алдындагы милдеттерибиз, укуктарыбыз так аныкталып жазылган жана алар корголот. Жана ошол убакта биздин алардын алдындагы милдеттерибиз дагы аныкталат. Ошон үчүн коомду түшүнүүдө тууганчылык өтө зор мааниге ээ. Ал эми этнографияга келе турган болсок, антропологдор ар дайым ушул тууганчылык мамилелерине өтө зор көңүл бурушат. Биз мурда сабактарда айтып кеткендей, биз кайсы суроону изилдебейли, ошол суроону биз көп кырдуу нерсе катары ар башка нерселер менен байланышта карайбыз. Башкача айтканда, ал көрүнүштү ар тараптуу караганга аракет кылабыз. Биз аны холизм деп өткөн сабакта белгилегенбиз. Бул антропологиянын негизги белгиси катары. Ошон үчүн биз ар кандай изилдөө жүргүзүп жатканда, ошол биз кызыгып жаткан суроонун кайсы бир жагы ушу тууганчылык мамилелерине да байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондуктан этнографияда тууганчылык диаграммасын түзүү атайын бир усул катары калыптанган. Ошол тууганчылык диаграммасын кантип түзүүнү биринчи айтып өтсөк.
Биз эгерде этнографтардын, антропологдордун күндөлүктөрүн карасак, анда биз могу сүрөттө көрүнгөндөй схеманы көрүшүбүз мүмкүн да. Бул тууганчылык диаграммасы деп аталат. Ал жерде деген ар бир кишинин башка кишилерге карата байланышы аныкталып көрсөтүлөт. Бул жерде деген сиз сүрөттөн көргөндөй ар кандай шарттуу белгилер колдонулат. Мисалы үчүн тууганчылыктын эң жөнөкөй бир көрүнүшү катары үй бүлөнү алсак, ар бир баланын ата энеси, баласы, балдары болот да, ар бир үй бүлөнүн. Ошол байланыштар кантип көрсөтүлөт? Эң биринчи кезекте биз төмөндөгүдөй шарттуу белгилерди түшүндүрүп кетсек. Тегерекче же айлана түрүндөгү белги бул аялды билдирет. Үч бурчтук түрүндөгү белги бул эркек кишини билдирет. Ал эми барабар түрүндөгү белги бул үйлөнгөн, никени билдирет. Мындайча айтканда, ошол эки кишинин ортосунда нике бар экенин билдирет. Андан сырткары тик таякча белгиси бар. Бул тике таякча ата эне менен балдардын ортосундагы байланышты билдирет. Андан сырткары түз сызык, жогоруда көрүп жаткан белги бул бир туугандарды бириктирген, же бир туугандыкты түшүндүргөн белги. Андан сырткы аял же эркектин үстүнөн чийилип койгон белгини көрсөк болот. Бул деген көз өтүп кеткен дегенди билдирет. Мисалы үчүн биздин туугандарыбыздын өзүбүздүн диаграммасын түзүп келсек, алардын арасында көз өткөндөр болушу мүмкүн. Ошолорду ушундай сызык менен белгилеп коебуз. Андан сырткары жанагы барабар белгинин үстүнөн дагы сызык менен чийип койгон учур болот. Бул деген ажырашкан деген түшүнүктү билдирет. Ал эми жеке киши өзүнүн диаграммасын түзүп жаткан киши өзү эго деп аталат. Бул көбүнчө төрт бурчтук түрүндө берилет. Эго мисалы үчүн мен деген сөз да. Мен анан менин тууганчылык байланышымды көрсөтсөм, анда жанагыдай шарттуу белгилерди колдонуп көрсөтсөк болот. Эми ушул шарттуу тууганчылык диаграммасынын эң жөнөкөй түрү бул жогоркудагы сүрөттө көрүнүп турат. Сиз аны көрүп турасыз. Эго бул ортодо, бул төрт бурчтук түрүндө турат. Бул эгонун атасы жана энеси бар. Бул ата энесинин алар деген атасы үч бурчтук жана энеси тегерекче менен белгиленген. Экөөнүн ортосунда барабар сызык турат. Булар анын ортосунда никени түшүндүрөт. Анан бул эгонун өзүнүн бир туугандары бар. Анын эки эркек бир тууганы жана эки ургач бир тууганы бар. Бул ушул диаграмманын эң жөнөкөй көрүнүшү. Эми бул кийинки сүрөттү карап көрсөңөр, бул жерде дагы так көрсөтүлүп кеткен ар бир белги эмнени түшүндүрөрү тууралуу. Эми биз диаграмманы түзүш үчүн төмөндөгүдөй нерсени аткарабыз. Бул биринчи бөлүк биздин бир туугандарыбыздын жана ата энебиздин ортосундагы байланыштарды көрсөк, бул биздин үй бүлөнүн диаграммасы. Бул мындай көрүнөт. Мисалы үчүн ата эне жана анын 3 баласы бар. Бул жерде эч кандай эго көрсөтүлгөн эмес, бул жөн эле схема түрүндө көрсөтүлгөн. Эгерде эго болуп калса, анда жанагындай төрт бурчтукту белгилеп, ал бир кишинин атынан түзүлүш керек болчу. Эми бул биринчи баскычы диаграмма түзүүнүн. Экинчи диаграмма түзүүнүн экинчи баскычы бар. Бул жерде биз адаман бир нерсени аныктайбыз. Бул бир туугандарыбыздан сырткары ата энебиздин бир туугандарынын схемасын диаграммасын түзөбүз. Бирок бул жерде бир нерсе жалаң. Эгерде ата энебиздин бир туугандарын түзсөк, биз баарыныкын түзбөстөн бирөөнү мисал кылып түзсөк, мисалы үчүн ата энебиздин эркек бир тууган жана энебиздин аял бир тууганын диаграммасын түзүп көрсөк. Мисалы үчүн бул жерде ата эне турат, алардын 3 баласы турат, алардын 2 кыз жана экөө бала жана бирөө кыз. Ал эми атабыздын бир тууганы бар. Ошол атанын бир тууганы бар, ал эркек бир тууганы, анын бир кыз, бир баласы бар. Жана ошондой эле эненин бир ургачы бир тууганы бар, анын да бир кыз, бир баласы бар. Бул шарттуу түрдө.
Эмне үчүн биз ата эненин бүт бардык туугандарын эмес, экөөнөн тең бирден гана бир туугандарды алып атабыз. Болгондо дагы эркек атабыз үчүн эркек бир тууган жана энебиз үчүн аял бир тууган. Аны түшүнүш үчүн кийинки диаграммага келсек, бул диаграмма ата энебиздин, мисалы үчүн бул диаграмма ата энебиздин ошол бир тууганын балдарын да көрсөтүп атат. Ал эми экинчи диаграммада атанын дагы бир аял бир тууганын да кошуп атабыз. Ошондо эркек жана аял бир тууган жана эненин дагы бир эркек бир тууганын да кошуп атабыз. Ошондо бул диаграмманы мынтип түшүндүрсөк болот. Ата эне бар, анын 3 баласы бар, анын 2 уул жана 1 кыз. Ал эми ата энебиздин бир туугандары бул бир эркек жана бир аял бир тууганы бар. Ошол аял бир тууганынан бир кыз бала, эркек бир тууганынан бир кыз бала. Жана ошондой эле эненин бир туугандары турат бул жерде. Бул энебиздин бир тууганы бир эркек жана бир кыз бир тууган. Алардын дагы бирден эркек, бирден бала бир туугандары бар. Эми биз ушул бир туугандарды жана булардын балдарын ортосундагы мамилелерди жана ортосунда туугандык байланыштарды аныктоо үчүн ушуну биз аткардык. Мисалы үчүн, бул жерде 2 нерсени көрсө болот. Кайчылаш жана параллелдүү 2 тууган деп коебузбу, деп айтсак болот да. Кайчылаш жана параллелдүү деген түшүнүк бул антропологияда кайчылаш деп, мисалы үчүн, жынысы боюнча башка бир туугандардын балдары эсептелет. Ал эми мисалы үчүн бир эркек, бир аялдын ортосундагы балдары бири-бирине кайчылаш болуп атат. Эгерде 2 эркек болсо, бул 2 эркектин балдары бири-бирине карата параллелдүү болуп атат. Жана ошондой эле аял жөнүндө дагы 2 аялдын туугандары бири-бирине параллелдүү жана бир эркек, бир аялдын балдары бири-бирине кайчылаш бир тууган деген түшүнүк пайда болот. Эми бул диаграммалардын биздин изилдөөбүзгө кандай тиешеси бар жана эмнеси менен маанилүү? Бул ар бир коомдо ар кандай болуп тартылат. Диаграммалардын өздөрүнүн дагы түрлөрү бар. Ушу туугандык байланыштардын өздөрүнүн дагы түрлөрү бар. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алсаңар болот. Бирок бизде мисалы үчүн жөнөкөй эле диаграммаларды түзүү менен ошол коомдогу туугандык байланыштардын өзгөрүлүшүн дагы изилдеп көрсөк болот да. Мисалы үчүн биз жана диаграмманы түздүк да, алар өздөрүнүн жакын туугандарын биздин маалыматчылар белгилеп беришти. Аларды ар бирин кантип аташат? Бул биз үчүн маанилүү. Мисалы үчүн кээ бир учурларда биз байкайбыз, ата эне дегендин ордуна башка терминдер, башка сөздөр колдонуп калышы үчүн. Эмне үчүн ушундай? Ошол сөздөрдүн колдонулушу алардын ортосундагы укуктар, мамилелерге таасир этеби же жокпу? Ушуга дагы көңүл бурсак болот да. Үй бүлөдө кимдер өзүнүн жакын туугандары деп эсептелет? Мисалы үчүн ошол салт өзү аныктаган туугандар, жакын туугандарбы же башкалар, башка аларды жакын деп салт боюнча эсептелбеген туугандар бул үй бүлөнүн жашоо турмушунда көбүрөөк катышабы? Эмне үчүн андай болуп жатат? Ушундай сыяктуу нерселер. Алардын материалдык, бул мамиленин материалдык көрсөткүчтөрү кандай болот? Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсени алсак, тойлордо же өлүм учурларында булардын бири-бирине карата жардамы, ошол кандай көрүнөт? Ушул сыяктуу нерселер аркылуу биз изилдөө жүргүзсөк болот. Анан туугандык байланыштар жана биз айтып кеттик, үйлөнүү учурунда дагы өтө маанилүү. Кыргыз маданиятын алып карасаңыз, бизде 7 атага чейин, 7 ата өткөнгө чейин үйлөнүүгө тыюу салынган. Тескерисинче кээ бир маданияттарды алып карасаңар, алар ошол туугандык, жакын туугандардын ортосундагы никелерди көбүрөөк колдонушат да. Анткени булардын негизги мааниси ошол үй бүлөдөгү мүлктү, үй бүлөгө тиешелүү болгон менчик мүлктү ошол үй бүлөнүн ичинде алып калуу деген маселе жатат. Башкача айтканда, бул туугандык мамилелер аркылуу укуктар жөнүндө, милдеттер жөнүндө, материалдык карым-катнаштар
экономикалык карым-катнаштар жөнүндө да көп нерселерди үйрөнсөк болот. Ошондо биздин сабагыбыздын жыйынтыгы катары айтсак, биз туугандык диаграммаларды, тууганчылык диаграммаларын түзүүнү билишибиз керек жана ошол диаграммалар аркылуу туугандык байланыштарды, коомдогу карым-катнаштарды, укуктарды, милдеттерди изилдей алабыз жана ушул маданияттын өзгөчөлүгүн ачып берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.